Мээримдүү, ырайымдуу Аллахтын ысымы менен баштайм. Бардык мактоо, атактан, даңаза жараткан Аллах Тааланын жалгыз өзүнө гана болсун. Анын мээрими, тынчтыгы, берекеси Пайгамбарыбыз Мухаммад саллаллаху алейхи ва салламга, үй бүлөсүнө, сахабаларына, анан кала берсе мына кечегидей эң мыкты орозомду бүгүн да баштайм деп ооз жабарда отурган жалпы ата-эне, ага-ини, эже карындаш, досторго көптөн бери жүзөгө ашпай келе жаткан муктаждыктарын жанатан бери кол көтөрүп, алакан жайып, көзүнөн мөлт эттере жаштарды куюлтуп, Кудай Тааладан муктаждыгын сурап, ооз ачарды күтүп отурган ар бир мусулман, момун, ага, ини, эже карындаш, ата-энелердин баарына да Аллах Тааланын түгөнгүс мээрими жана тынчтыгы болсун. Арыбаңыздар кагылайындарым. Барсыздарбы? Аллах Таалам туткан орозоңуздарды кемчиликсиз кабыл кылсын. Ушундай жакшы күндөрдө жолуктурган, уй-мүйүз тартып, маңдай тескей жолуктурган Аллах Таалага чексиз шүгүрлөр болсун. Кечеги сабагыбыздын уландысы Рамазан мыкты адеп ахлактын мектеби, эң жогорку жүрүм турумдун мектеби. Пайгамбарыбыз Мухаммад саллаллаху алейхи ва саллам өз сөзүндө мынтип айтат: «Иннама бу'исту лиутаммима макаримал ахлаqa». Садака Расулуллах. Өзүн негизи менин бул жарык дүйнөгө пайгамбар болуп жөнөтүлүүдөгү негизги миссиям, негизи максатым өтө көркөм, кулк, адеп, жүрүм турумду эң жогорку деңгээлге жеткирүү үчүн жиберилгем дейт пайгамбарыбыз. Субханалла, ушул хадистин өзү адам баласынын оңолуусуна өзү жетиштүү. Пайгамбар болуп жөнөтүлүшүндөгү негизги көзгө басар бир максаты кулк адепти, жүрүм турумду, этиканы өтө жогорку деңгээлге жеткирүү эле. Ошол себептен Аллах өз сөзүндө астагфируллах ва акимас салата иннас салата танха анил фахшаи вал мункар. Садакаллахул азим. Аллах пайгамбарыбызга ушул аятты түшүрдү. Ушуну жеткир, эй менин пайгамбарым, ушуну жеткир элиңе, менин бенделериме жеткир. Алар эртең биз уккан эмеспиз деп шылтоо кылып калбасын деди. Мааниси намаз. Биз тургузуп тикелеп окуп жаткан намаз. Сиздин окуп жаткан намазыңыз эгерде сизди тарбиялай албаса, анда сиздин окуган намазыңыз, кыймыл аракет ал жөн эле спорттук көнүгүү да. Эгерде сиз намазга киришип келе жатканда, даарат алып жатканда, Аллах мен оңолоюнчу, мен түздөнөйүнчү, мен оңдолоюнчу, ушу бузукулуктан тажап кеттим, бирөтүла чыгайынчы, жалгандан тажадым, улам эле тияка баса бергенден тажадым, уурлук кылгандан, бир туруп зинага кетип калам, бир туруп тияка, бир туруп бияка, ушудан оңолоюнчу деп эгерде намазга чындап ниет кылып келсе, Аллаху акбар дегенден мурда, Аллахым мени оңдогун. Сенин тообаларды кабыл кылуучу эшигиңдин босогосуна пешенемди койгону келдим. Сен мени оңдойсуң деп ишенип келдим, я Рабби. Мен бешим намазды окуу ниет кылдым деп Аллаху акбар дейсиз. Оңолтот Аллах, оңдойт. Ошол үчүн Аллах Таала акимис салах, намазды тургуз деди. Намазды тургуз, бирок намаз тургузарда суран менден. Оңдочу, я Рабби, мени оңдочу. Өзүң жараттың мени өзүң оңдойсуң, бузукулуктан алып чыгасың. Мени адал инсан, адал жашоого өзүң кириптер кыласың деп суран деп атат. Инна салата танха анил фахшаи вал мункар. Анткени намаз өзү ушул намаз инсанды бузукулуктан, бетбактыктан, арамдан өзү тыйып токтотуп, тарбиялап, окутуп алат деп атат. Аллаху акбар.
Namaz okuyan insan hiç kaçan жалган айтпайды. Namaz okuyan insan hiç kaçan arak içpeydi. Namaz okuyan insan hiç kaçan buzukuluğa barбайды. Men aytkan sözüm hazır kebirlerge kantip ele dep atışı mümkün. Antkeni Peygamber men lem tenha salatu anil fahşa vel munkar lem yezded min Allah illa bu'den ve maqta. Kim namaz okusu arkılı hiç kaçan al jamantıktan tıyıl albasa, o namaz okup dağı dele жалган söylep, namaz okup dağı dele urup, namaz okup dağı dele içip alsa, çekip alsa, uruşa verse, urday verse, al namaz okusu arkılı Allah'ın mehrimin, ırayımın, berekesin, keçirimin alalgan yok. Al namaz okusu arkılı Allah'ın azabın, karın, kegin, öçün azabın gana suranıp atat deydi. Demek namaz anı tarbiyalabilbadi. Kantip dese, al namazga baş otu menen girişken жоқ. Anıkı жөн эле, bay men sözün başında aytkanday, sporттук көнүгүү болуп kaldı. Al adatка айланган кыймыл аракет. Allahu Akbar деген менин анын башында толгон токой дүниелік ойлор чырмып алган. Мына ушул намаз дагы бизди адеп акылакка тарбиялап атпайбы? Namaz özü adep akılakka tarbiyalap atат. Siz Orozonun içinde 5 vakit namaz okudasız. Anın içinde tünü taravihke turp atasız. Kanti bile uşul namaz, kançı jolu sajdaga bardыңыз. Hiç bir sajda sizde oңдай albadı mı? Demek sizden bul kılgan sajdalarınız, rükülörüңүz, kıyam, taşahhud, salamlar jana başkalarının bardığı jön gana sporttuk gönügü jana kıymıl hareket katары ötüp atat da. Ziket meselesine gelsek. Allah öz ayetinde estağfurullah billah. Khud min amwalihim sadaqatan tutahhiruhum ve tuzakkihim biha. Sadakallahul azim. Ey Muhammed, sen ümmetündün, sahabalarındın, kovmundun, baylarının zeketin jıynap kedeylerini tarqatıp ber dedi. Uşul zeketти alu tağıragı baylardın öz zeketin çıgaruusu, al öz can dünyasının tazartuusu. Özüne kadirese kadimkidey jetim, jesir, kedey, jardı, muhtaç, karızdar, orlu, jana argандай katmardağı insandardı kötörmölöp özüne teňö. Uşul tutahhiruhum ve tuzakkihim eki jolu tazalaysың jana tazartasың. Ушул жерде söz Kur'an'da iki жолу geldi. Bir manini tuyuntkan söz iki жолу. Tutahhirum tazalaysың, anan tazartasың. Tazalaysың деген zeketin bergen insandın Allah Taalam den soluğun çığın. Mesela arganda çıguu, oru, tüşünüksüz diagnozu çıkpagan orulardan öz saktayt деп атат. Zeket sadaka berүү. A tuzakihim tazartуу деген adam balası zeket kayrımdılık bергенде Allah Taala anın жүрөгүндөгү эң жаман tekeberdikti alıp taştaydı. Tekeberdik al emne dese tekeberdik al şaytandın jügönü, şaytandın taşlagan ürönü, anın tabletkası, anın darısı. Tekeber insan al beşke girбейт da. Ушул tekeberdikti alıp taştamen anın kulk adebi mıht olup oңолуп атат. Gördünüz mü? İbadattарыбыздын bari özü bizim adep ahlakыбызды oңдойт. Adep ahlak al İmandın ölçögüçü. Ova. Kulk, adep, mıhtı, münöz, bul imandın ölçögüçü. Kadimkide bir sızgıç var. Andan 5 santimetre, 10 santimetre, 15, 20 santimetredi sızasız. Kadimkide siz tort jasaganda kum şekerdi özünçö, süttü özünçö, tuzdu özünçö, ölçöp kuya turgan sizden үйde ölçögüç idişiniz var. Badıran pomidor tuzlaganda tuzdu ölçöysüz, uksus özдөйсүз, kum şekerdi ölçöp salas, büt barın özünün ölçögüçü var. Suyukluktu ölçögüç menen koyu nesilerde ölçögüçtün ayırması öte çoğ. Bul adep ahlak imandın ölçögüçü. Şunu atasızbı? Sizdin adep ahlakınız öz ele, жүрөңүздөгү Allah'a bolgan imanыңыздын kançalık darajada ekenin öz ele bilgisi koyat. Jaşыруун emес. Şunçalık jir çiğgen, uzun etektүү kiygen kızlar var. Ayday sululuğun kıktay kılığı buzup koyat. Anın sırtkı kelbeti emес, anın içki dünyösü, can dünyösü, imanı, jürögü, jürüm turumu
мыкты болуш керек болчу. Ошон үчүн Пайгамбарыбыз Мухаммад саллаллаху алейхи ва саллям акмалул муъминина иманан ахсанухум хулуqa. Садака Расулуллах. Ошол хадисти көпчүлүк устаздар айтып келди, бирок көпчүлүгүбүз башкача түшүндүк. Муъминдердин ичинен ыймандын эң толосу ким десе, таң аткыча намаз окугандар, садака бергендер, жана башка иш жасагандар. Жок. Муъмин мусулмандардын ичинен ыймандын эң толосу оргуштап ашып ташып турганы кайсылары десе, ахсанухум хулуqa, эң мыкты көркөм, адеп, ахлак, кулк мүнөздүн ээси болгондор. Жакшылап түшүнүң, дагы айтам, дагы угуңуз. Кайра угуңуз. Керек болсо ушул сөздү эшиңиздин чыга беришине, кире беришине де жазып коюңуз. Уулуңуз менен кызыңыз дагы, бир тууганыңыз дагы, жубайыңыз дагы, жолдошуңуз дагы ошол сөздү угуп өзүн оңдосун. Качантан бери жер сүзүп намаз окуп келгендер бар. Али адеп ахлак оңол элек. Канча жылдан бери орозо деген так эткенден так этип тутуп келаткандар бар, бирок дагы деле богоздонгон кал элек. Акмалул муъминина иманан ахсанухум хулуqa. Момун мусулмандардын ичинен алардын ыймандын эң толосу, жүрөгүндөгү ыймандын эң толо, эң көбү ашып ташып турганы ким десе, намаз окугандар, зекет бергендер, хажга баргандар, умра кылгандар, орозо туткандар, тигилер булар. Жок. Ахсанухум хулуqa. Кулк, адеп, көркөм, мүнөз, жүрүм турумдары эң мыкты, ажарлуу сулуулары мына шулар ыймандуулары деген. Ошол себептен пайгамбарыбыз бул адеп ахлак ыймандын өлчөгүчү деген. Эми сиз өзүңүздүн жүрөгүңүздөгү ыйманыңызды өлчөтүп көрүң бирөөгө. Же өзүңүз өлчөп көрүңчү. Жөн эле мындай. Эшиңиздин ичинен жабың. Телефонду өчүрүң, WhatsApp'ты. Жөн отуруңчу. Өзүңүз менен өзүңүз сүйлөшүңчү. Баланча, сен кече сөктүң, Ооба, сөктүң, жазып коюң. Сен кече жалган айттың, жазып коюң. Сен кече мындай кылдың, Ооба, аны жазып коюң. Баарын жазып туруп, анан кечеги жасаган жакшы иштериңизди жазың. Теңби же азбы, теңби же андан көппү жамандардан. Ушуну менен сиз өзүңүздүн ыйманыңызды өлчөп көрүң. Эч кур десе бай болгур. 1 мүнөт, 1 саат эмес, 1 мүнөт өзүңүз суроо берип отуруңчу мынтип. Көзүңүздү жумуп, ойлонуп отуруңчу. Өзүңүздү эсептеңчи. А бириңиздин алдында өзүңүз экзамен алып көрүңчү гана. Кандай инсан экенсиз? Орозодо сиз оңолуп атасызбы? Же дагы деле орозо бүтсө экен, анан көрсөтөм деп атасызбы? Пайгамбарыбыз Мухаммад саллаллаху алейхи ва саллям لا يستقيم إيمان عبد حتى يستقيم قلبه. Bir insandın imanı hiç kaçan tola bolboydu. Bir insandın imanı hiç kaçan bekem bolboydu. Anın жүрөгү taptaza arı tüptüz bekem bolmoyunca. ولا يستقيم قلبه حتى يستقيم لسانه. Demek al insandın tili, uşak ayın, imiş, gıйбат, жалгандардан тазармайынча, анын жүрөгү эч качан тазарбайт деп атат. Аллаху акбар. İnsandın ыйманы ушунчалык бекем, ушунчалык ашып ташыш үчүн эмне зарыл десе, биринчи тили таза болуш керек. Анан тил аркылуу дили жүрөгү тазарат. Анан ошол дилиндеги ыйманы ашып ташат. Сиз тилиңизди тыйын. Тилиңизди кылыч, бычак, айнек, темир, канжар жана башка нерселердин жаракаттап койгондогу дененин кесилген жерлери тырыгы болсо дагы бүтүшү ыктымал. Бирок тил жаракатталса, тил кайсы бир денени көңүлдү ооруп жаракаттап кое турган болсо, ал жүрөк, ал дене эч качан бүтпөй
жүрөктөн кан тамчылаган боюнча кетет. Аттыңай, канча эчен деген жүрөктөрдүн канын тамчылатып, канчалаган көңүлдөрдү ооруттуңуз. Ошон үчүн Пайгамбарыбыз Мухаммад саллаллаху алейхи ва саллам "Мен кана ю'мину биллахи вал йавмил ахир фальякул хайран ау лиясмут." Садака Расулуллах. Көрдүңүзбү? Ушул жерде Пайгамбарыбыз ким Аллахка ыйман келтирсе, ахирет күндүн болоруна чындап жүрөгүнөн ынанып, ишенип, ыйман келтирсе, ал эмне кылсын деди? Намаз окусун деген жери жок. Орозо тутун деген жери жок. Андан да зарыл. Эмнен айтты? Фальякул хайран. Ал жакшылыкты сүйлөсүн. Ал болгон чындыкты сүйлөсүн. Колунан келбейби? Лиясмут, тилин тыйсын. Ашыкча сөз сүйлөбөсүн деди. Тилди тыюу демек ал инсандын ыйманын сактап калат. Ал инсандын ахиретин бузбайт. Ошол себептен Пайгамбарыбыз Аллахка ыйман келтирген, ахирет күнгө ыйман келтирген инсан жакшылыкты сүйлөй алат. Эгер жакшылыкты сүйлөөдөн тартынса, уялса, же унутуп калса, демек ал ушул жерде ошону сүйлөп кое беренче богоздонуп, башка нерселерди, жалган нерселерди жала жаап айтпайт. Ал тилин сактайт деп атат. Демек, инсан өзүнүн тилин сактоо менен Аллахка болгон ыйман келтирүүсүн сактап калат. Аллахка болгон ыйман оргуштайт. Ахиретке болгон ыйманы баягында толо. Тилин сактабадыбы, Аллахка келтирген ыйманы дагы, ахиретке келтирген ыйманы да бөксүрө берет. Тил канчалык богоздонуп, жүгөнүн шыпырып таштап, агылып сүйлөй берген сайын, ыйман улам басаңдап төмөндөй берет, тайыздай берет. Биз Рамазан деген эң мыкты адеп ахлак, этиканы үйрөткөн мыкты мектепте окуп атабыз. Эсиңизден чыгарбаң. Ошон үчүн Пайгамбарыбыз Мухаммад саллаллаху алейхи ва саллам "Ала инна фил жасади мудга." Билесиңерби? Эсиңерден чыкпасын. Адам баласынын денесинде сол капталында өзүнүн мушундай болгон 2-3 чайнамга жарай турган бир эт бар. Ида салухат салухал жасаду куллу. Эгерде ошол эт эле оңоло турган болсо, анда дене, тулку бой, жан дүйнө ушунчалык жыргады дей бер, оңдолду. Ва ида фасадат фасадал жасаду куллу. Эгерде ошол жүрөк эле бузула турган болсо, анда ал дүйнөнүн, ал инсандын жан дүйнөсү, жашоосу, мүнөзү, кулк адеби, жүрүм туруму бүтүндөй бузулду деп атат. Анткени ыйман жүрөктө да, ихлас дагы, ниет дагы жүрөктө да. Жүрөк бузулганда адам баласынын ниети бузулат. Аны биз кара ниет дейбиз. Жүрөк бузулганда адамдан ихлас жоголот. Ихлас жолотундай, ишенбейт. Дитин койбойт. Агачы деп. Жүрөк бузулганда ыйман жүрөктөн кача баштайт. Ыйман жүрөктөн кадыресе кача баштайт, чыгып турат. Керек болсо зонтик сыяктуу болуп анын башында туруп турат. Жаман иштен кайткандан кийин гана жүрөк, ыйман жүрөккө кайра кирет деп атат Пайгамбарыбыз. Ушунчалык олку солку чыкма кирме ыймандын ээси болот. Кудай сактасын. Ушунун бүт баары каяка келип такалып атат? Адеп ахлактын өтө тайыздыгына келип такалып атат. Пайгамбарыбыз Мухаммад саллаллаху алейхи ва салламдын алдына бир кишилер келип, "Я Расулаллах, сиз айткан сөздүн төркүнүн угуп туруп, биздин кошунабыз эске түштү. Биздин бир кошуна бар. Ой, ал жасаган кайрымдуулукту эч ким жасай албайт. Ал туткан орозону эч ким тута албайт. Ал окугандай намазды эркек башыбыз менен биз окуй албайбыз, я Расулаллах. Ал берген кайрымдуулук эселенип, эч ким эсептей албайт. Ушундай бир жакшы иштерди жасайт дейсиз, бирок я Расулаллах бир кемчилдиги бар да. Кошуналарын тилдей берет, жамандай берет, тигинисин бунусуна, мунусун тигинисине жамандап, уруштуруп, ушактап, гыйбат кылып. Ушул кандай эми айтыңчы деди Пайгамбар. Эмне деди? Хия финнар. Ал тозокулук деди.
Жанатан бери алар тамшанып айтып жаткан намазында, орозосунда, зекетинде, кайрымдуулугундагы пайгамбар эсеп калган жок. Ал тозокулук деди. Дал ушул тил менен жана биздин сабагыбыздын биринчи бөлүгүндө айтпадык беле? Алланын алдына толгон токой, тоодой болгон намаз, орозо, зекет, хаждын сооптору менен келип, куржалак калып калбады беле? Дал ушул тили менен өзү кыйналып, кысталып, уйкудан калып, белин оорутуп жасаган жакшы ибадаттардын сообунан куржалак калып атат. Ушурдан пайдаланып, дагы бирөөлөр, я Расулла, анда булардын айтканына ушинтип жооп бердиңиз. Биздин бир кошунабыз бар. Намаз ушу биздикиндей эле 5 убакыт намаз, анын көп деле намаз окуган көрө элекпиз. Орозосу ушу ыйык Рамазан айында орозо тутат. Анан нафил орозо тутабы, тутпайбы байкабайбыз деле. Анан кайрымдуулуктан жок бере албайт. Кайрымдуулук бере албайт. Ал өзү кайрымдуулукка муктаж. Берсе айда, жылда өзү кичине кемирип туруп анан жейсиңерби деп койдун туягын берген болуш керек. Көзүм чалып калган көргөм. Койдун дылф деген баягы койдун кесилгендеги, сойгондон кесилгенден кийин шыйрагын биз мына бешилекке салып алып мынтип куйуп калып жейт элек кичинебизде бышырып. Ошонун дейт, баягы эң акыркында көлөчүн мындай алып туруп бычак менен мындай кылганда чыгып кетет. Сырткы балит. Ошонун ичиндеги аппак болгон бир кичинекей тырнактай болгон. Ошону берсе, ошону гана бере алат. Андан башка кайрымдуулук кылганга ал жарабайт, албай эмес. Кайрымдуулугу жок я Расулла. Бирок биз баалаган анын жакшы бир мүнөзү бар. Ой, кошуналар менен, көчө менен, айыл менен, коом менен, чөйрө менен мыкты мамиледе дейсиз. Ушундай сылык, ушундай сыпа, тилине чыккан, ар бир мактап, ушундай бир карым-катнашты калыңдатат дейсиз. А мунун бирок намазы, орозосу, кайрымдуулугу аз да, дедиле пайгамбарыбыз. Хия фил жанна. Мына ушул бейиштик деди. Тилин тыйгандык үчүн бейиштик деди. Карабайсызбы? Кул кадебин оңдоду, анткени ал тил, ал шаркыратма. Ичине де киргизет жүрөккө, жүрөктөгүнөн да сыртка чыгара берет. Bir rivayette Peygamberimiz Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem 3 nerse var. Bir rivayette 4 nerse var. Egerde uşul nerseler bir kişide tavalsa demek al anık münafık, anık iki yüzdü dep bilinet degen. Bir rivayette ve insama ve salla ve hacca ve a'temara ve kâle inni muslim. Bir rivayette al oruza tutsa dele, namaz okusa dele, hacga barsa dele, umraga barsa dele, men alhamdulillah musulmanmın dep aytsa dele. Men beşöөнү ayttım. Qaytalayman. Kerek bolsa al namaz okusa dele, oruza tutsa dele, hacga barsa dagı, umra kılsa dele. En ayağında men alhamdulillah musulmanmın dep aytsa dele, mına bol azırkı men ayta turgan nerselerdi jasasa al bar münafık. Misalı, İza haddese kezib, süylese söz türde eldi güldürüş üçün, je sözün kozdoş üçün, jalgandı koşup süyleydi. Eğer uşul törtönün biri birikşidi bolsa, münafıktın bir belgisi var mında, 200'lüktün bir belgisi var dep ehtiyat bola bergiledi adam. 200'lü hiç kaçan jarıtpaydı. Ve iza va'ada xlafa, eğer de uvada kılsa atkarbaydı. Uvada berse hiç kaçan üydösünden çıkıp atkarbaydı. Ve iza tumina khana, üçüncüsü, eğer de amanat alsa kıyanat kıladı. Bir жоопкерчилик koyulsa, bir amanat tapşırılsa, je söz aytsanız, ешкимге айтпа деп, bir sır aytasız, je buyum taştaysız, oşo sırыңızды бирөөгө жай берсе, demek al 200'dü. Emi törtüncüsü, ve iza khasama fajara, eğer de biraz ele tarnışıp ketse, uşunçalık bir pas, tilge algыс, uyat, or sözler menen boğozdonуп, tildenip sögünöt, mına ol törtüncüsü.
Эгерде мына ушул төртөө бир кишиде боло турган болсо, ал орозо тутуп, намаз окуп, хажга барып, умра жасап, мен мусулманмын десе дагы, аны менен эч качан бир жерде отурбан экен, ал эки жүздүү. Анын да жаман кылык жору сага өтүп калбасын. Мынеке. Мына ушул инсандар эчен жылдан бери ыйык Рамазан айынын орозосун тутуп келе жатат, бирок оңол элек да. Анткени тили менен дили бузулуп калган. Пайгамбарыбыздан сурашты. Ма хайру ма у'тиял инсан. Бул жарыкчылыкта инсанга берилген эң мыкты анан көркөм белек кайсыл деп сахабалар сурашты. Аллах Таала тараптан инсанга берилген эң мыкты, өтө баалуу белек кайсыл, я Расулуллах деп сурашты. Пайгамбар холукун хасан, көркөм мүнөз. Көркөм мүнөз Аллах Таала тараптан бендесине берилген Алланын өзүнүн белеги. Кээ бир адамдар бар да, кул кадептен куржалак калган. Чын, кул кадептен куржалак калган. Ошолор сырткы келбетин боёп, макияж жасап, сулуулук салонуна барып жасаткандан көрө жан дүйнөсүн тазартып, сулуулап, кул кадебин шунчалык кырына чыгарып, үтүктөп, көркөмдөгөндө, алар беттери жара болуп, отур-чотур бодур болсо дагы, ал башка инсандардын көзүнө ушунчалык сулуу. Жада калса көркөм мүнөз, Пайгамбарыбыз Мухаммад саллаллаху алейхи вассаламдын өзүнүн дуасында дагы сурай турган эң мыкты зар нерселердин бири эле. Пайгамбарыбыз Мухаммад саллаллаху алейхи вассалам күзгүгө көрүнүп, бир аз таранып жасанганда, Аллахумма хассин хулуqi кама хассанта халqi. Аллахым, жаралышымды коз, көркөм кылгандай, мүнөзүмдү да ушунчалык эл суктанарлык ажарлуу сулуу кыл деп дуа кылат эле. Сиз да ошентип дуа кылың. Аллахым, менин келбетимди, турпатымды сулуу кылганыңдай, эми мүнөзүмдү да сулуу кыл деп намазда сураңгыла. Мүнөздүн сулуулугу келбеттин сулуулугу кылган өйдө турат. Анткени бизде айдай чырайын кыктай кылыгы бузуп тур деген сөз бар. Пайгамбарыбыз Мухаммад саллаллаху алейхи вассалам Инна Аллах Таала qassama baynakum akhlaqakum. Аллах силердин мүнөзүңөрдү да кадимгидей бөлүп берди. Кудум силердин рызкыңарды бөлүп бергендей эле. Кимдир бирөө бай, кимдир бирөө ашканбай, дагы бирөө кедей, дагы бирөө орто. Ахлак, жүрүм турум, көркөм мүнөз, адеп ахлагыңарды Алла ушинтип бөлдү. Андыктан Аллах Тааладан байлыкты суранганыңардай, ден соолукту суранганыңардай эле кул кадепти да сураңгыла. Аллах Таала дүниөнү сүйгөн бендесине да, сүйбөгөн бендесине да берет деп атат. Мына карап көрсөңөр, мусулман эмес кайры диндер кандай мыкты жыргап жашап атат. Алар салган вилла, алар салган особняктар, алар жашаган чөлкөм, аймак, минген машиналары, таптакыр башка. Ал эми динди, ыйманды Аллах Таалам сүйгөн бендесинен кайрат. Демек, ыйманы оргуштаган инсандын түбүндө анын адеп ахлагы мыкты экенинен кабар берип атат. Аллах ыйманды кимге оргуштатып берет десе, тиги адеп ахлагы өтө бекем, өтө көркөм инсандын ыйманын тола кылып берет. Ошол себептен Аллахтын сүйүүсүнө арызыбыз үчүн Аллахым жаралышымды кооз кылгандай эле мүнөзүмдү да сулуу ажар жана ажарлуу көркөмдүү кылып бергин деп суранышыбыз керек. Биз Кудай Тааладан ден соолук сурайбыз. Биз Алла Тааладан шифа сурайбыз. Биз Аллах Тааладан өмүр сурайбыз. Биз Аллах Тааладан байлык сурайбыз, перзент сурайбыз. Бирок биз Аллах Тааладан мүнөз сурабайбыз да, чынып айтайын, мүнөз сурабайбыз, кул кадеп сурабайбыз. Пайгамбарыбыз айтып жатат, сурагыла кул кадепти. Анткени пайгамбарыбыз өзү сураган. Сурагыла деп атат. Абу Хурайра риваят кылып айткан бир хадис. Пайгамбарыбыздан сахабалар сурашты. Я Расулулла,
Ma aksar ma yudkhilun nas al janna. Ya Rasul aytыңызчы, adamdardı beyişke en köp kirgize turgan kaysıl amal? Aytыңызчы. Oşonu biz jasap kalayla. Kaysıl amal ya Rasul aytыңызчы. Peygamber aytdı. Takvallah ve husnul hulq. Subhanallah, subhanallah. Adamdardı beyişke en köp kirgize turgan ekile münöz var. Birisi takvallah, oňolu, Allah Taala'dan korku. Oňolu al Ramazanda bolup atat. Ekinçisi hulqa dep aldık Ramazanda. Takvalık körkön münöz. Takvalık körkön münöz al beyişke kirgizet. Subhanallah. Ya Rasulallah, emi aytыңызчы. Tozoko adamdardı en köp kirgizgen kaysıl iş, kaysıl nerse dediler. Peygamber el-Ecvafan iki köngdöйчө. Bir oğuz, bir jinistik müçe dedi. Kuday saktasın. Uşul til, anan jinistik müçe al tozaka kirgizet. Eger de ökönü jügöndöp karmap kalmasak. Kuday saktasın. Hormattu ata-eneler, agayini, eje qarindaşlar, barыңыздардын tutkan orozoňuzdardy Allah Taalam kemçiliksiz kabul kılsın. Kiyinki sabaklarımızda dagı uşunday maňday teske oturup barlaşangy çeyin sağ salamatda kalıňızlar. Assalamu aleykum ve rahmetullahi ve barakatuh.